Ош базардан тегереги негиз эле оңол койт да. Дөрүсмү? Я. Турус. Караңызчы, беттериңиз жарылып кетти. Не болгон? Муштарсыңызбы? Я. Кандай? Түнчүндөбү? Азыраак иш керек да байке ошон үчүн. Жок, ишпейли, жашына беребиз. Каяктан болсун? Жалаттан. Жалаттын каягынан? Өзүнүн Аксыдан. Аксыдан? Эмне барарга жер жокпу же? Я. Же эс алып көчөдө калып кетсизби? Барарга жер жокпу? Коломтого бардыңыз беле? Же Коломтодон качып жүрөсүзбү? Ошого барышы болот, бутта кыркылган. Жок. Каягы? Бармактарыңыз жокпу? Гурбага чыккан. Кол менен бут менен чыккан болчу. Эки яндан ачып. Жок, ал макин келгенде белги болот. Караңызчы, аябай ичип сыктан болот аябай. Я, ошо белги болот. Муну бут менен чечкен. Пенсияга Гурбага чечкен. Ал группага чыгыш керек деп ичип көчөдө жата берген туура эмес да байке. Тааныштар, туугандарыңыз барбы? Я. Эч ким жокпу? Усак кантип атат? Суу салып атасыз, туурабы? Суу алып берейин? Жүрүңүз. Суу каягында сатат? Жүрүм, ал өрөм, бияқта. Жүрөбүзбү ошо суу алып берейин тигиндери. Адамды эжекес, таныңыздан көтөрүп коесузбу чоңуна. Баягы туугандар мындай да. Адамды жыгылып калган адамды тепкилеп салыш оңой эле. Бирок кичине да болсо колсунуп, жылы, жумшак сөздөрдү сүйлөп койгон бул ар бир адамдын колунан келбей турган иш да. Ошондуктан туугандар кичине бири-бирибизге жылуу мамиле кылганды үйрөнөлү да. Атыңызды ким дедиңиз байке? Ким? Үсен, фамилияңыз? Фамилияны айтайын. Жок, жакын туугандар жок деп атпайсызбы? Маликим туугандарыңыз чыгып калат, таап алып деп атпайбы? Жуманазар. Аксыдан болсо. Туугандар байке айтып атат, туугандар жок деп. Тааныш туугандары, билгендер болсо, биз менен байланышпаңыздар. Байкенин кайсы жерде азыр бул байкенин каяка барабыз. Сіздерге толық маалымат беріп коебуз. Биякта Ленин соду жайгашкан. Мына Ош базар, Беш сары. Адамдын баары ушул жерде жүрөт да. Ала мутип ушул жерлерде жатышат. Тартип бузуп атышат. Ушу жаткан жеринен эле тура калып бул арчалардын түбүнө сийип чычып атышат. Эми буга конце концов буларды караш керек да. Булардын Коломтоо деген атайын булар үчүн арналган сел-саяктарга жатканга үй бар. Ошол жерге жеткизиш керек. Милициядан келдім бол. Азырбы? Азыр келдім. 5 күн болды. 5 күн болды милициядан чыккан. Скен бар. Жа Коломтоо калып кетип калды эле. Коломтоо скен бар. Коломтоого да бар. Коломтоо бар. Коломтоо. Эмне Коломтоо жакпай калдыбы? 5 мал тамам. Onun içine mal tamam. Az 5 mal tamam. Az 5 mal tamam. Ошонун несі жакпай атат? Ya bağırın gereği yok. Benim yüceği var. Bir yakana katkısı çıkan. 15 yıldan beri yürüyorum. Ben gibi oturan oydayım. Hazır birine sarıca varmaya çok oturan. Kayakta? Sentral. Ben arkama falan. Bırak masanın üstüne koydum. Sarıca var gece bile oladı. Bırak katı oladı. Muharrem Bey'in bir prezident bolum deyinse. Ameli öyle olmuş prezident bolum. Бул байкеге жардам берип коелук десек, неме экен да. Баягы эми туугандар жардам берип кой деп жазасыздар, анан буга эми азыр жардам берелик деп чыктык да.
анан баягы оозуна ээ боло албай ар кайсы нерселерди сүйлөп жатат. Ошондуктан бул адамга ушул жардам бере алчудай эмеспиз. Себеби аябай биринчиден мас, экинчиден коомдук тартипти бузуп жатат. Үчүнчүдөн ушул мен наркоманмын деп жатат. Анан мен милиция кызматкерлеринен коркпойм деп жатат, тартипке баш ийбейм деп жатат. Кыскасы ошондой көп нерселерди айтып жаткан үчүн бул байкеге ошо жардам бербейбиз. Азыр байкени тааныгандар, туугандар бар болсо дагы биз менен байланышпаңыздар. Байкени ошол кайсыл жакка алып кетебиз. Ал боюнча да маалымат берип коебуз. Эмне жатасыз бияқта? Жо, эмне жатасыз бияқта? Турбайсызбы? Туруңуз анда, туруп кетиңиз. Уяттайм ушун. Чоң эле ишкенсиз. Баарын түшүнөт экенсиз. Акыл эсиңиз жайында экен. Ойгоп коюңар, ыраазым. Жашапайм болду. Негизи эле ушул Ош базар тегерегиндеги кызматкерлер, милиция кызматкерлери качан ушул жерлерди тартипке салат, качан мынтип жүрүп кыдыра башташат, бизге суроо бойдон калууда да.